Ушу негизи эле сиздердин кеңеш анализ жүргүзүп баамдап байкап ушундай иштерди жүргүзөсүздөр да анан мына мамлекет башчы өзү кызматка киргенден баштап эле ушул аеосуз күрөш баштап коррупцияга каршы күрөш депчи анан бизде санарип да аябай жүрүп жатат. Анан мындай коррупциялык көрүнүштөрдүн деп коелу мүнөзү кандай өзгөрүп атат азыркы мындай заманга жараша өзгөрсө керек же болбосо кайсы тармакка көп мындай басым болуп катталып атат деп айта алабыз? Бизде мына эми 5 жыл жүзүү болду. Бизде бир топ өзгөрүү болду. Жарандар, бизнес чөйрө, мамлекеттик кызматкерлер азыр коррупция кылгандан баары кандай барышпайт ал нерсеге, кереги жок. Анткени айлыктары жакшы, көтөрүлүп атат. Эми ааламдашуу болуп, башка жактарда согуш болуп атат, кыйынчылык болуп атат. Ошого да карабастан биздин ушу өкмөт башчылар, президентибиз аракет кылып, татыктуу айлыгын төлөп берип, татыктуу пенсия пособиясын берип, бир кризиске учураган деле жокпуз. Болбосо дүйнө жүзүндө кризис болуп атат, согуш болуп атат көрүп атасыз ар кайсы жакта. Анан бизде азыр жарандар мунугу мыйзамдардын өзгөрүшү менен, мунугу стратегия иш пландардын иштеши менен, мунугу антикоррупциялык программалардын иштеши менен бизде азыр мамлекет кызматкерлер ошо иштеп аткан кызматынан кетип калбайын деп өзүнүн деңгээлин жогорулатып, анан кээ бир анда санда болуп калып атат. Ал айтпадымбы баягы канча бир жылда канга сиңип бүткөн да. Кээ бир адамдар бар да, мисалы маселени ошо пара менен чечип көнүп алган адамдар да бар да, келип эле пара сунуштап. Анан ушу мамлекеттик кызматта дагы эски ошо жаман адатка көнүп алган кызматкерлер да жок эмес да, калды да, бирок тазаланып калдык уже, көбү тазаланып калды. Азыр мамлекеттик кызматкерлер мисалы ошол эле сот органдарында, прокуратура, ички иштер баардык органда жылыш болбоду. Мына имараттар оңдолду. Мына азыр улам карасаңыз президент барып же өкмөт башчы барып же башкы прокурор же ички иштер министрлиги барып ачып атпайбы жаңы имараттарды. Бул эмне? Ошо мамлекеттик кызматкерлерге шарт түзүү. Отуруп иштеген жери жаңы имарат болсо, баары жаңы болсо, эмеректери, ошо компьютерлары мисалы баардыгы алмашып, ошо жакшылыкка кетип атат. Анан эң негизгиси Кыргызстанда чоң долбоорлор иштеп атат. Мынакей Кыргыз-Кытай темир жолу ал иштеп калса, көп Кыргызга жакшылыктар алып келе турган долбоор. Ала Тоо резерват. Ошого ошогон толтура долбоорлор. Мына канча деген кыргыз баласына үй алып бере албай эле мигрант болуп кыйналып жүрдү эле. Мына канча кыргыз үй алды. Мына көрүп атабыз, сүйүнүп алып президентибизге ыраазы болуп атат. Жолдорубуз талкаланып калды эле. Туристтер азыр келип, орус бүт жактан келип жолдорду көрсөтүп атат. Тоого тетиги немеге барган, жайлоолорго барган жолдорду көрсөтөт. Бул да өкмөттүн экономиканын өсүшүнөн кабар берет да. Кумтөр мына кандай иштеп, бюджет төлөп атат, бuyакта кандай салык төлөөчүлөрдүн алдында турат. Мамлекеттик имараттар, мектептер, школдор баары салды. Ушунун баары биздин ошо ажообуздун саясатты туура коюп, тапшырманы туура берип, биздин ошо өкмөт мүчөлөрү, ошо президенттин командасы билимдүү, тажрыйбалуу адамдар иш алып бараткандын жыйынтыгы.